Барыңыздарга салам достор. Бул видеодо YouTube'да, американский YouTube'да канчалык келечеги чыкса болот, кандай контент жаратса болот, кандай түрүндө мен кылдым, мунун баарын көрсөтүп кетейин дегем. Бирок бул видео кыска видеолордун бири болот. Бир 5-8 мүнөт болушу мүмкүн. Анткени өткөн видео 30 мүнөт болгон, жарым саат болгон. Ал видеодо өзүм жөнүндө толук маалымат айткам, окуучуларым жөнүндө отзывдарды көрсөтүп кеткем, результаттарын көрсөтүп кеткем, кандай келечеги чыгышты. Окуум боюнча айтып кеткем, тарифтер боюнча канча турат, кантип окуса болот. Ошондуктан ал темасы кызык болсо, өткөн видеого өтүп аны көрүп кетсеңиз болот. Бул видеодо бир кичинекей каналдарым боюнча жыйынтыгын көрсөтүп кетейин дейм. Анткени бул баракчага, бул каналыма, YouTube каналыма 3000 катталуучунун тегереги бар. Жана ар бир катталуучунун баары YouTube темасына кызыкканда, ошондуктан бул видео мотивация түрүндө болуп кетсин деген ой менен тартып жатам. Анткени бул каналда мен видеону үнү жок жана жүзү жок тартам, жана баарын телефондон кылам. Бул мобильный контентте муну компьютерден негизи эле тартса болбойт. Мунун баары телефондон кылыш керек да. Ошондуктан мындай контентти бүт адам кылат. Сиз мисалы көрүп жатасыз го телефондон. Сиз деле ушул телефондон мындай түрүндөгү контентти кылсаңыз болот. Телефондон эле тартып, үнүңүз дагы кереги жок, жүзүңүз дагы кереги жок. Бир гана ойнойсуз кичине. Бул детский подростковый оюндардын бирин ойнойсуз. Кыскасында андай идеялар окуум ичинде көп. Ошол идеялардын бирин, ошо нишанын бирин алып мен YouTube канал алып баргам. Азыр статистикасын баарын көрсөтөм. Баарыңыздар эле кылсаңыз болот андайдычы. Оюн кыйын эмес. Эртеден кечке ойноп, бир жыл ойноп андан кийин көрсөтө турган, тарта турган оюн эмес. Бул подростковый детский оюндарда кичинекей балдар буларды и так эле көрө беришет, кичине монтаж кылып койсок эле. Ошондуктан статистикасын көрсөтөйүн. Бул канал 8 миллион просмотр топтоду. Жаңы канал ачтым. Бул жаңы канал дегенге ишенгиңиз келип атса, мына жаңы канал, бул каналды эми эле ача баштагам. Доходту примерно март-апрелде эле алып келе баштаган. Жана март-апрелден бир июньга чейин иштеп чыкты го дейм. Ошондо бир марттын башынан, июньдүн башынан чейин иштесе, 3 ай, 3,5 айда эле иштеди да бул каналчы. Анткени калган убактарда видео чыкпай деле калды, видеону жардамчыларым чыгарбай деле калды. Анткени кирешени деле көп алып келбей калды десек болот. Анткени ар бир нишанын өзүнүн убакыты бар да. То есть нишалар просмотр алып атканда жакшы просмотр алышы мүмкүн, жакшы киреше алып келиши мүмкүн, бирок убактылуу эле болушу мүмкүн да. Анткени любой ниша бул достор. Мисалы бир фильм чыгабы, өтө популярный бир кино чыксачы, ал кино популярный болот, жана кинотеатрларда барып көрөсүз аны, YouTube'да көрөсүз, андан кийин интернетке чыгат, ошолордун баарын көрүп бүтөсүз, анан бүттү, ал фильмди баары унутуп коет. YouTube деле ушундай. Нишаны бир оюн чыгат, кичинекейлер кызыгып ойной башташат, биринчиси, экинчиси, жана убакыт өткөндөн кийин бул уже просмотр да албай калат, киреше да алып келбей калат да. Бирок бул убакыттын ичинде өтө көп жакшы бир просмотр тутсаңыз болот, катталуучу тутсаңыз болот, кирешеги чыксаңыз болот, жакшы кирешеги. Жана аягында бул каналды еще сатып салсаңыз болот. Мисалы бул каналды бир 1000 доллардын тегерегинде сатып алсам болот да, ещечү. Статистиканы көрсөтүп кетейин. Бул каналда уже бир да подписчик жок болчу. Бул канал подписчиктерди биринчи күнү эле топтой баштаган да. Мына биринчи күнү 7-мартта каналды ачкам, 8-мартта 352 подписчик алып келиптир. Бул накрутка эмес, биринчи, экинчи эмес. Бул просто ниша актуальный болчу да, контент актуальный болчу. Баары тарта баштаганда мен да тарта баштагам да. Ошондуктан биринчи, экинчи күнү эле уже просмотрлорду алып келе баштаган, подписчиктерди алып келе баштаган, убакыт сааттарды алып келе баштаган. Кирешеге чыкканым бул видео тарта баштагам 9-мартта. 13-мартта уже монетизация кошулгам да. Мына 13-мартта уже 4000 рублей алып келген. Бир күндө элестетсеңиз. Монетизация чыккандан кийин ар бир күнү ушуну доход алып келип, кээ бир күндө 10 000 рублейдин тегерегинде деле алып келген. Мына мындай болуп. Анан көбүнчөсү сурап калат, настройкага кирейин достор. Настройкага кирип Россия рубль деп турат. Көбүнчөсү сурап калат, неге сомго койбойсуң деп. Достор, бул жерде сом деген валюта жок. Бул жерде валютаны, каалган валютаны кое берсек, көбүнчөлөр да айтып калат, эмне үчүн рубль, американский YouTube'да доллар менен төлөш керек го деп. Доллар деле коюп койсок болот, эч айырмасы жок. Каалаган өзүңүзгө туура келе турган валютаны койсоңуз болот. Мына 5000 доллар. Бир Honda Fit да, почти Honda Fit'тер кымбаттап кетти просто. 100 доллардын тегерегинде бир күндө. Эми ушундай каналдын бирөөнү алып келсеңиз, бир жакшы унаага чыгып каласыз да. Бул жерге рубль деле коюп коеюн, өзүмө жакын валюта, эми сомдун тегерегинде болгон үчүн примерно түшүнөм да канча киреше болуп атканын. Кыскасында достор, ушундай бул контентти, бул каналды мен бир гана телефондон эле алып келем чынында. Менин телефонум iPhone'да, эң акыркы iPhone'дордун бири да. Бул мактанган түр эмес. Бул телефондон ушул оюнду тартып алып барып келчүмүн. Бирок эч айырмасы жок. Ушул эле телефон болобу, бир 10 000 сомдук телефон болобу, эч айырмасы жок. Ал оюн даже ушундай телефондо, даже сиздин мисалы эски телефонуңуз болушу мүмкүн, балаңыздын телефону болушу мүмкүн, мисалычы, балаңызды үйрөтөм десеңиз, аныкы бир 10 000, 15 000 телефон болушу мүмкүн. Ал телефондо жана кымбат телефондо оюн бир эле болот. Кымбат саат менен арзан саат бир эле саатты көрсөтөт деген бар го. Ошондой эле телефон крутой болушунун кереги жок. Канчалык кымбат телефон болбосо, канчалык арзан телефон болсо да оюн бир эле болот. Албетте эми телефон кыйналып калышы мүмкүн, бир оор оюндар болуп калсачы. Бирок любой азыркы телефон бир 10-15 000 тегерегинде алынган, жаңы Xiaomi'лер, Redmi'лер, дагы толтура бир маркалар чыкты го. Ошол телефондун баары мен тартып жаткан оюндарды оңой эле көтөрөт. Өтө көп окуучуларым киришет. Менин телефонум бир OnePlus, дагы бир телефондор депчи, өтө көп телефондар чыга баштады го, маркаларын билбейм деле. Бирок ошол телефондун баары жарайт десем, адамдар ишенбейт да. iPhone алышым керекпи, ноутбук алышым керекпи депчи. Баарын эле телефондон баштасаңыз болот. Не обязательно тратиться и покупать ноутбуки по 1000 долларов, компьютер покупать или какой-то телефон крутой покупать. Мисалы, мой телефонду алып атканда 1,5 доллар турчу да. 1,5 болобу, 150 доллар болобу, экөө тең оюнду бирдей эле ачат, экөө тең оюнду бирдей эле тартат. Мен түшүндүңүз деп ойлойм. Мен мактанып аткан жок, мен наоборот түшүндүрүп атам. То что бул телефон менен мисалы арзан телефон экөө бирдей эле болот деп. Ошондуктан сиз деле баштасаңыз болот. Бул эң кичинекей каналдардын бири. Жакын арада дагы видео тартып чыгарам. Кыргызстанда кантип монетизацияны күйгүзсө болот. Өтө көп адамдар билбейт экен. Мен Instagramга тартып чыгарган болчумун ал видеонучу. Бирок ал видео өтө кыска болуп калганда, түшүнүксүз болуп калган. Ошондуктан толугу менен 10-15 мүнөткө видео тартып чыгарым келет. Кыргызстанда кантип монетизация чабабыз, кантип ошо AdSense'дан письмо келет го, ошо письмону кайсы почтадан алабыз, кайсы почталарга келет, келбейт. Негизи баарына эле келет, бирок ошону кантип, кандай түрүндө
түрүндө болот, ошонун баарын айтып кетейин дегем. Ошондон баракчама катталыңыз. Бул видео бир мотивация түрүндө тартылды деп ойлойм негизи, же болбосо өзүм деле результаттарымды көрсөтүшүм керек да. Анткени мен адамдарды окутам, адамдарга үйрөтөм кантип буну кылат. Анын жөнүндө асманды сүйлөй бербей, өзүм да результаттарымды ачык статистика менен кирип көрсөткүм келет да. Моинтип просмотрларды көрсөтүп, сааттарды, подписчиктерди көрсөтүп, анткени өтө көп Инстаграмда же болбосо Ютубта орусча, кыргызча, казакча балдар көп да, үйрөтө турган балдар эмес негизи эле кишилер. Могу канал монча акча тапты, могу канал ушунча кирешеги чыкса болот. Түлө сүйлөп жатат да, өзүнүн бир да каналдары жок, өзүлөрүнүн чынында статистикасы да жок, асманды сүйлөп жатат. Ошондуктан мен биринчиден YouTube менен иштеген жагат. YouTube'да өзүмдүн результаттарым бар, 3 күмүш баскычым, 1 алтын баскычым. YouTube иши мага жаккан үчүн мен YouTube'ду өзүм иштейм да, параллельно иштейм. Мен курс саткандан эле акча таппайм. Каналдарды ачам, ушундай кирешеги чыгам, бул кирешени көрсөтөм, кантип бул кирешеги чыктым, кантип бул каналды ачтым, ошол менен үйрөтөм. Асманды сүйлөп билбеген нерсени үйрөтүп зачем? Поэтому я постараюсь почаще записывать такие ролики, где я буду делиться своей статистикой, своими доходами, своими каналами и так далее. Түшүндүңүз деп ойлойм. Бул мактанган түрүндө эмес, башкаларды кемситкен түрүндө эмес. Мен бул нерсени кылам, мен бул нерсени билем, мен бул нерсе менен үйрөтөм адамдарды, жана бул нерсе менен бөлүшүп турушум керек. Анткени мен менен иштешем, менден үйрөнөм деген адамдар мен кандай иш кылып жатканымды да көрүш керек, туурабы? Туура. Ошондуктан достор, бул видео мотивация түрүндө болду деп ойлойм. YouTube каналда көптөн бери иштешким келет, кылгым келип жүрөт. Дагы деле баштабай жүрсөңүз, баштаңыз достор. Күн сайын канча деген адамдар YouTube'ду үйрөнө башташат, YouTube'ду биле башташат. Канча деген конкуренттер бир күндө кирет элестесеңиз YouTube'га. Сиз дагы эле баштабай жүрөсүз. Бүгүн алыңыз телефонду, баракчаларыма катталыңыз, баштаңыз. Эмнеден баштаарын билбей атсаңыз, бир популярный оюндарды көчүрүп ойноп көрүңүз. Ойнай аласызбы, ойнай албайсызбы, ошолордон баштап көрүңүз. Эч нерсе билбейм, баштагым келет десеңиз, мен окуум бар. Ал $1000, 50 000, 40 000 турбайт. Окуум боюнча толук маалымат алгым келет десеңиз, шилтемесин описание таштап коем. Көбүнчөлөр YouTube'ду эми гана ачкан болот, описание эмне экенин деле билишпейт, ошондуктан түшүндүрүп кетким келет. Комментарий жазардын алдында жана видеонун алдында. Видео, анан комментарий. Ошол экөөнүн ортосунда описание деген бар. Описанияны бассаңыз, ссылкалар, толук маалымат мен жөнүндө чыгат да. Ошол жерде курска катталуу же болбосо курс боюнча маалымат деп туруп шилтемени таштап коем. Ошол шилтеме менен өтсөңүз, толук маалымат берилет мен жөнүндө, курстарым боюнча, окуум боюнча канча турат жана башкасы. Достор, өтө көп адам жазат, ошондуктан чынында окуум келет десеңиз, мага мисалы Телеграмга же Инстаграмга жазбастан, мен атайын күн сайын эле бир эле нерсени адамдарга жаза бербеш үчүн, курсум мынча турат, окуум мындай түрүндө өтөт деп жаза бербеш үчүн, ал боюнча толук бир узун видео тартканда, өзүңүздүн убактыңызды алгыңыз келбесе жана менин убактымды алгыңыз келбесе, ошол видеону көрүп кетиңиз. Анткени мен ал жакта бүт суроолорго жооп бергем. Мисалы сиз мага сообщение жазсаңыз, мен ал сообщенияга сразу жооп бере албай калышым мүмкүн. Сиздин да убактыңыз кетет. Мен ал сообщенияга жооп бергенде менин да убактым кетет. Ошондой болбос үчүн мен бүт тарифтерим боюнча бааларын, программасын баарын айтып кеткем да, толугу менен бүт суроолорго жооп аласыз. Компьютерден иштейсизби, кантип иштейсиз, телефондон иштесе болобу, бүт баарын. Ошондуктан описание өтөсүз, шилтемеме өтсөңүз, толук маалымат менен видео берилет, 30 мүнөттүк. Баарын көрүп чыгасыз. Баарыңыздарга ийгилик достор. Комментарийлерде суроолор болсо жазыңыз, кыска түрүндө жооп бергенге аракет кылам.